Элвира Сурабалдиева менен коллега катардагы мисалы чогуу иштештик. Кийин өкмөттө да колунан келген иштерди жасады. Бирок ар бир өзүнүн кесибин аркалаш керек деп ойлойм. Өзүнүн аракетине жана билимине, анан тажрыйбасына жараша. Жана орусча айткандай Сократ мой друг, но истина дороже деп айтат. Биз канчалык бири-бирибизге жан тартпайлы, мыйзам баардык нерседен жогору турат. Бир жалпы 10 жыл саясатта жүргөн болсом, ошонун көпчүлүгүн оппозицияда өткөздүм. Болгон партиялардын ичинен Кыргызстан партиясынан сунуш келип түштү, мен макул болдум. Анан учурдан пайдаланып чыгарып алайлы деген ой болгон жок. Бул элдин талабы болду. Анан эл барып чыгарып келди. Бул бийлик жөнөкөй биздин жараныбыздын кашык тамына татыбайт. Парламент көпчүлүк менен Садыр Кожоевич Жапаровдун кандидатурасын бекитип берди. Ошол анан баардык ошо талаш тартыштарга чекит коюлду. Балким мен карайт элем ал маселени. Бирок менде андай маалымат болгон жок. Маалыматым болгон жок. Мен кийин бир аз резонанс жаратты коомчулукта ушул маселе. Анан мен ошондой беле десем, ооба ошондой деди. Кээде айтсаң актанган болосуң да. Мында эки арабаны бир сүдүрөтүм да. Аябай кандай оор болду. Ушул суроону качан берет деп мен күткөн элем. 900 миллион доллар которулду. 6 миллиард ущерб деп чыгарып коюшкан. Тактап отура берсек, биз аны следственный орган болуп калат. Материалдарды көрүп туруп, анан айтыш керек да, анын негизги сот чечим чыгыш керек. Ага чейин, мисалы үчүн, аны туура же туура эмес деп мен айта албайм. Мамлекеттин башчылыгынын эркиндиги жок болуп калат экен. Амансызбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде саясий коктейль берүүсү. Биз бүгүн кызыктуу адам менен маектешели деп чечтик. Бүткүл өлкөдө 3 достун бир катар ысымы талкууда жүргөн адам, Жогорку Кеңештин спикери, ошондой эле ноябрь айынан жакынкы күндөргө чейин өлкө башчынын милдетин да аткарды. Студия конокто Талант Мамытов. Талант ага, студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Биринчи суроону азыр эми сиздер бекитип бердиңиздер, өкмөт жөнүндө сурайын деп турам. Сиз эми азыр Жогорку Кеңештин спикери катары отурасыз, бирок өлкөнү да жетектедиңиз, ошон үчүн сиздин жооп маанилүү. Өкмөттүн жаңы курамын эле эмес, сиздер жаңы түзүмүн да бекитип бердиңиздер да. Анан ошол түзүм мындай бир эффективдүү иштеп кетет деп көзүңүз жетип турабы? Себеби мындай ар кандай сындар айтылып атат. Биринчиден рахмат Шайста, студияңыздарга, чакырганыңыздарга. Буга чейин ушул интернетке суроолорду берген экенсиз. Учурда биздин вактыбыз чектелүү болуп, учурунда келе албай калдым. Анан эми азыр учурдан пайдаланып келип, ушу силердин сурооңорго жооп берүүнү туура таптым. Жакшы суроо бердиңиз. Өкмөт парламент структурасын, мындай түзүмүн, курамын, анан программасын бекитип берди. Бул өкмөт эски конституциянын талаптары менен бүгүнкү күнү баратат. Анткени конституция бүгүнкү күнү өзгөрүлгөн жок. Бирок бир топ өзгөрүүлөр жасалды, ага карабастан мына 44 министрлик, агентство, комитеттер бүгүнкү күнү бир 12-13кө кыскарды. Мындайча айтканда оптимизация болду. Анын ичинде да бир топ дайындоолор болду. Бул маселе мыйзам талаптарына ылайык ушул парламент аркылуу мындай талкуу болуп, анан тиешелүү ушул программалар бекитилип берди. Негизи көпчүлүгү колдоп беришти. Анткени бүгүн учур өтө курч. Экономикалык абалды эске алсак, пандемияны, социалдык, коомдук, анан тышкы мындай саясатты да, карыздарды да эске алсак, негизи акыбал жөнөкөй эмес. Мына ошондой жагдайларды эске алып, бүгүн жана талаш тартыштан алыс бололу, вакыт берели, анан вакыт көрсөтөт. Бирок негизи булар оптимизация жасайбыз деп атат. Бир мүмкүнчүлүк берели деп парламент колдоп берди. Эми биз дагы чоң ишенич артып атабыз. Анткени чоң жоопкерчиликтүү мындай иштер турат, элибиз дагы көп өзгөрүүлөрдү күтүп атат. Биз аларга ошон үчүн мүмкүнчүлүк бердик деп ойлойм. Депутаттар колдоп беришти.
кыска мөөнөткө келишсе да, бирок ошондой жоопкерчиликтүү учурда келди да атасы жаңы курамда. Кыска убакыттын ичинде эми ал Конституциянын долбоору бүгүн келип түштү, бирок ал дагы талкуу болот. Эми качан кабыл алат, кандайча биз аны карай элекпиз. Бирок ал өзүнүн мыйзамда каралган жолдору менен кетет. Ошондой болсо дагы бүгүн жумуш токтогон жок да. Алдыга карай жылыш керек. Жалпы өкмөт отставкага кетти, жанагы бардык исполняющий обязанность болуп калды, милдетин аткаруучу болуп. Эми ал мыйзамда каралган нерсе. Анан бул процесс токтобосун деп биз колдоп бердик. Бирок жаңы конституция кабыл алынгандан кийин албетте дагы башынан бул маселелер каралышы ыктымал. Ошол эле өкмөттүн жаңы курамы боюнча суроолорду жыйынтыктап койсок деп атам. Эльвира Сурабалдиева вице-премьер катары иштеп аткан, эми отставкага кеткен өкмөттүн курамында. Анан ошол айым пандемия маалында ошо өлкөгө келген гуманитардык жардамдардын колдонулушу эффективдүү болду, болбоду дегендей бөлүштүрүлүшү боюнча мекемелер аралык комиссияны жетектеп атты эле да. Анан бир топ мындай бир былык иштердин бетин ачканга аракет жасады. Аны коомчулук көрүп турду, сиз да көрүп турдуңуз дегендей өлкө башчы катары ошондо. Анан бул иш эми жыйынтыгына келеби, мындай логикалык жыйынтыкка ошол комиссия? Бул багыт боюнча биз тапшырма бергенбиз. Анткени каражаттар ошол кезде келип аткан, жардамдар келип аткан. Бирок туура айтасыз, ошол өткөн жылдын пандемия жана пик болгондо бир топ чекиликтер, каталар болгон. Анан буну мындай жарандарыбыз дагы өз мындай жоонтерисинен өткөздү да. Анын ичинде биз өзүбүз дагы өткөзүлгөн, биз дагы оорудук. Мен ошол пик болгондо өзүм да оорудум. Анда сиз билет экенсиз. Ошол тоскоолдуктар менен мен өзүм дагы туш болдум. Анан семейный үчөөбүз тең ооруп калдык. Анан кызым катуу ооруганда каяка алып барышын билбей, себеп дегенде түнү болчу. Бир топ тоскоолдуктар жаралды да. Айтып аттык, бул жанагы мобильный стационарды ачыш керек депчи. Анан бирок тилекке каршы өкмөттүн даярдыгы чабал болуп калды. Бул маселе турат, бул маселени бүгүн каралыш керек. Каражаттардын маселеси боюнча бүгүн комиссия иштеп атат. Ал кээ бир суммалары келип түшкөн экен, кээ бир суммалары жанагы жалпы берилет деп берилди деп айтылган менен келип түшө элек суммалар да бар экен. Детально түшө элек маалымат. Ар бирин мындай. Жок, ошол донорлордон келип түшө элек суммалар да бар экен. Мен караган учурда. Негизи жалпы мынча миллион доллар деп айтылган экен, анан кээ бирлери алынды деп, же берилди деп, бирок анын ичинен түшкөнү бар экен, түшпөгөнү бар экен. Анан ошол пандемияга жумшалган. Анан ушундай маселелер ичинен бул эми финансисттер керек, аны ревизия кылып карап чыгыш керек. Бул маселе турат. Комиссия бүгүнкү күнү иштеп атат. Бул боюнча талдап, тактап чыгып, мыйзамдуу өзүнүн юридикалык баа сөзсүз берилиш керек деп ойлойм. Коопсуздук кеңешинде каралат деп кийинки жума деген маалымат чыккан. Анан ошончо тынчып калдыңыздар. Каралат да, бул комиссиянын жыйынтыгы. Албетте, бул комиссиянын жыйынтыгы менен буга тиешелүү баа берилиш керек. Сурабалдиеванын жаңы курамга кирбей калышы ошол депутаттык комиссиядагы ишине байланыштуу болдубу? Ал бирөөнүн мындай бир куйругун басып алды деген элде түшүнүк жаралып калды да. Эми ал бүгүнкү күнү өкмөттүн курамы негизи өзү өзгөрдү. Мындай структура өзгөрүп атпайбы? Ирилешти. Анан менимче ошого байланыштуу болсо керек. Биз Эльвира Сурабалдиева менен коллега катары дагы мисалы чогуу иштештик. Кийин өкмөттө да колунан келген иштерди жасады. Бирок ар бир өзүнүн кесибин аркалаш керек деп ойлойм. Өзүнүн аракетине жана билимине, анан тажрыйбасына жараша. Бул өкмөт эми эле куралып, азыр структуралары боюнча дагы бир топ талкуу болуп атат.
Бизге ар бир жакшы специалисттерди, жакшы эгерде мамлекетке элге жакшы пайда алып келген болсо, алар сөзсүз иштеш керек деп ойлойм. Демек, мыкты кадрларды тартыш керек деп атасыз, эч кандай саясий көз карашына карабай туруп. Өткөн жылдын 14 ноябрынан тартып 28 январга чейин сиз өлкөнүн президенттин милдетин аткардыңыз да. Анан ошол учурда сиздин башкаруу тушунда болуп калды. 2 олутту биз тандоо жасадык. Өлкө башчысын тандадык. Анан кандай формада башкарылабыз, ошону тандадык. Анан ошо шайлоону эми аман-сен өткөрүп алдыңыздар. Бул жакшы нерсе, эс алып калдыңыз болуш керек. Мындай бир дестабилизация болуп кетиши мүмкүн деген коркунучтар бар беле ошол күндөрү? Албетте андай коркунучтар дайым болушу мүмкүн. Ал түздөн-түз канчалык деңгээлде биз ачык, айкын саясат жүргүзөбүз. Ошол процесстерди мыйзам иретинде өткүзөбүз. Ошого түздөн-түз көз каранды. Мисалы, мен президенттин милдетин аткаруучу катары коопсуздук кеңешин өткүзүп, анын алкагында мына видеодо да турат, ким ошол мыйзамды бузган болсо, ага тиешелүү чаралар көрүлсүн депчи. Административный ресурсту пайдаланбастан мыйзамды баарына бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү менен ар бир кандидатка мыйзамдын алкагында шайлоо өтсүн деген өзүнүн тапшырмаларын бергем. Ошонун негизинде ар бир органдар иштеди. Эми анын жыйынтыгын баарыбыз билебиз. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ошол эл аралык байкоочулар дагы ошол шайлоого келген өзүнүн жогорку бааларын берип кетишти да. Анан мурунку шайлоолорго караганда бир топ айырмаланды да. Эми аны баарыбыз эле билебиз. Бардык эле айтат, өзгөчө болду деп. Элдин дагы ошого жараша чоң колдоосу болду да. Эл маанайы да өзгөчө болду дейсиз. Эл дагы бир жаңыланууну каалап, ошол ойду колдоп, анан таза шайлоо өттү деп ойлойм. Ошол Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов. Бул 3 адам дос экендигин Кыргыздын кичинекей балдары деле билет болуш керек да. Анан мындай чын дилден айтыңызчы, досуңузга жан тарттыңызбы шайлоодо? Президент. Жакшы суроо бердиңиз. Эгерде мен жан тартпадым десем, жалган айтып айткан болосуз. Албетте мен калп айта албайм эч качан. Биз бир топ кыйынчылыктарды бирге өткөнбүз. Бирок жана орусча айткандай, Сократ мой друг, но истина дороже деп айтат. Биз канчалык бири-бирибизге жан тартпайлы, мыйзам баардык нерседен жогору турат. Себеп дегенде калың 6,5 миллиондон ашык элибиз карап турат. Мына ошол коомчулуктун астында биз бир эле ошол мыйзамдуулук менен сактап, мыйзамдуулуктан тартип менен, анан адилеттүүлүк менен кетиш керек дайыма. Бул аябагандай бүгүнкү күнү маанилүү. Анткени элибиз дагы тарыхта өз баасын берет. Мындан сырткары эл аралык коомчулук да карап турат. Биз мындай кырдаалда, мындай мурдакыдай мындай каталарга жол бербешибиз чоң мааниге да. Ошондуктан канчалык бири-бирибизге жан тартпайлы, бул башка маселе. Мыйзамдуулук, конституциялык мыйзам, элдин укугу, анан адилеттүүлүк бул эң башкысы. Садыр Жапаров темасын дагы бир козгой кетсек. Бул киши эми жашыргандай эмне, биз өлкөдө түндүк, анан түштүк деген бир мындай бир кээде туура эле мындай географиялык жактан бөлүнгөндөчү, анан кээде залалдуу дагы бир адатыбыз бар да. Түштүктөн экен, түндүктөн экен, талапкер деп, анан айрым учурда жарандардын тандоосу ошого байланыштуу болуп калат. Садыр Жапаров түштүктөн катуу колдоого алынган, түндүктө төрөлүп өскөн талапкер болду да. Бул мындай кызык болду бул жагычы. Аябай мындай катуу жан өрөп колдогондор адамдар түштүктөн көбүрөөк байкалып атты да. Анан ошол нерсени сиз менен Ташиевке байланыштырса болобу? Жок. Бунусунда мен ачык айтат элем. Элибиз өзү тандоо жасады. Анткени биринчи кезекте ошол Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн басып өткөн жолу, мындай тагдыры себеп болду деп ойлойм. Биз болгону бир кезде
ушул бир улуттуу маселени көтөрүп, чогуу Кумтөр маселесин чогуу мындай абакта жатып, чогуу кыйынчылыктарды өткөнбүз. Бирок 9 айдан кийин биз чыкканбыз. Бирок Садыр Нуркожоевич кийинки учурда ал дагы бир топ куугунтуктагыларга мындай алынып, бир топ мындай пикир келишпестиктер болуп, анан ошонун натыйжасында дагы камалып, анан бир топ запка жеди. Анын ичинде өзүнүн ушул үй бүлөсү дагы бир топ кырсыктар болду. Апасы, атасы кайтыш болуп кетти, баласы кайтыш болуп кетти. Биз ушул маселени көтөрүп, адилеттүү бир чечим чыгарсак болот эле деген пикирди бардыгы эле айтып атты. Биз дагы айтып аттык. Бирок баары бир кандайдыр бир ошол кезде бийлик тарабынан чечим болбоду да. Эми тарых тараза, анан эл тараза. Ушул эл дагы бизде элибиз мындай 1000 жылдан бери келаткан өзүнүн үрп адаты бар, өзүнүн жеке өзүнүн салт санасы бар, анан өзүнүн мүнөзү бар. Бир биз мындай адилеттүүлүктү тутуп аткан элбиз. Эл өзүнүн баасын берди деп ойлойм. Ушул фактор эң негизги ролду ойноду болсо керек. Мен ушундай деп ойлойм. Анан биз албетте биз ар кимиси менимче колдобогон адам калган жок. Саясатчылар деле толугу менен колдоп берди. Мен болсо ал кезде ошо президенттин милдетин аткаруучу катары менин милдетим башка болду. Мен аны буну колдоо эмес, мен мамлекетте биринчи кезде стабилдүүлүктү орнотуп, калыстыкты камсыз кылып берип, мыйзамдуу талаада шайлоону өткүзүп бериш менин милдетим болду. Ал эми башка саясатчылар алар деле колдоп беришти. Менимче бул жалпы ушул элдин өзүнүн колдоосу болду да. Сиз парламенттик шайлоодо ошо октябрь айында өттү. Негизи могу окуялардын себепчиси болуп калды да. Мекенчилден эмес, Кыргызстандан бардыңыз шайлоогочу. Эмне үчүн? Жакшы суроо бердиңиз. Мен саясий жолум ушул саясатка 2010-жылы Ата журт партиясынан менен башталган. Мен Ата журт партиясынан келип депутат болдум. Бир топ кыйынчылыктардан өттүк. Биз оппозициялык партия болдук. Кийинки учурда Ата журт менен республика республика Ата журт болуп, анда дагы экинчи жолу катышып, анда дагы келип, ошол республика Ата журттан депутат болдум. Бирок ошол өзүмүн саясий жолумда бир жалпы 10 жыл саясатта жүргөн болсом, ошонун көпчүлүгүн оппозицияда өткүздүм да. Бизде мындай көз караш ар бир саясатчыда бар. Биз эми мисалы үчүн ошол кезде мен республика Ата журттан депутат болуп турдум. Кийин шайлоо башталганда республика Ата журттагы шайлоого катышкан жок. Жана ошол болгон партиялардын ичинен Кыргызстан партиясынан сунуш келип түштү, мен макул болдум. Негизи мен Ата журттан келген. Республика Ата журттун биздин негизи. Бирок республика Ата журт менен республика партиясы көз караштары кийин башка болду. Ажырап кетти. Ошондой биригүүлөр мүмкүн эмес бекен? Сиз эми 5 жыл ошол кухняда жүрүп калдыңыз да. Эми партияда мыйзам боюнча айтылганда, ким бул ушул бийликке барам деген болсо, кайсы жарандар болбосун, мындай топ болуп, бир программанын алдында биригип, анан катталып партия болуп, анан барып элдин сыноосунан өтүп, анан бийликке келет деп бул түздөн-түз ушундай жазылган. Бул жанакы партия менен катышып аткандан албетте ар бир партиянын, анан ар бир партиянын лидеринин да көз караштары болот. Өзүнүн программасы болот. Анан кийин алар бириккенден кийин бул бир топ тоскоолдуктар жаратат да.
Дайым эле бириккен партиялар мындай ийгиликтүү боло бербейт. Албетте ийгиликтүү болуу үчүн биринчи жалпы бардын көз карашы бирдей болуш керек. Кийинки чакырылышты жогорку кеңешке шайлоо качан өтөт деп пландап атасыздар? Парламенттин мөөнөтү ошо 1-июнга чейин деп көрсөтүлгөн. Азыр конституция мыйзамы боюнча, долбоор боюнча талкуу болуп атат азыр. Ал дагы өз мөөнөтү менен келип, тиешелүү процедуралардан өтүп, анан референдум аркылуу элдик добуш берүүгө алып чыгыш керек. Анан элибиз тандоо жасагандан кийин, ошол эгер кабыл алып берсе, анда ошол конституциянын талаптарына ылайык шайлоо кодекси дал келиш керек. Башкача айтканда, жанагы жаңы кодексте, жаңы конституцияда шайлоо депутаттардын саны азайып атат. Анан анын ичинде дагы тандоо принциптери да өзгөрүп атат, Анын курамы, жанагы саны ошол боюнча дагы. Менимче ошол мыйзамдарга дал келтирилип туруп, конституциянын талаптарына ылайык анан иш алып барылат. Ошондо анан уже кийинки шайлоодо өткүзсөк болот. Сиз ошо Кыргызстандын өкүлү катары тиги БШКга бараттыңыз да? Негизи мындай ыз учуунун баары Кыргызстандан башталды деп ойлойсузбу? Ооба. Кыргызстан партиясынын бүгүнкү күнү. Эгер сот силерди өткөрбөй, киргизбей койгон болсо, анда бүгүнкү күнү сиз спикер болуп, Садыр Жапаров президент болуп отурат беле? Кызык да ошол нерсе. Эми аны кандай болот экенин мен айта албайм, айтууга жана жоромолдоп, божомолдоп айтуудан алысмын. Эми реалист болуп бүгүнкү кырдаал боюнча мындай адам бир нерсени ойлойт экен, мындай кыялданат экен, бирок жараткандын өзүнүн буйруганы болот экен. Ошо менен бүгүнкү күнү мына ким ошол кезде шайлоо депутат болом дегендерди дагы боло алган жок. Бул дагы бир буйрук. Ал эми ошол кезде Кыргызстан партиясы мисалы сот болуп атты, процесс. Бардыгын келип туруп Кыргызстан партиясын тиги бийликтин партиясынын катарына киргизип, буга чейин көп сөздөр айтылды да. Бирок мага ошол Кыргызстан партиясынан сунуш келип түштү. Мен катыштым, бирок мен ал жакта бийликтин партиясы экенин сезе алган жокмун да. Биз эгерде ошондой бийликтин партиясы болсо, анда жанакындай түйшүктөр болбойт эле. Биринчи кезде эле ошондой жанакы өкүл ичинде болуп, бирок документтерди таштап кеткен, туура эмес адамдарга таштап кеткен. Анан ошо менен эле ызы-чуу болуп, кийин жок баргыла, сотко баргыла, сот чечсин анан деп, анан сот аркылуу чечим чыкты да. Анан шайлоо процесси жүргөндө биз деле сездик да, ресурс бизге иштеген жок ал кезде. Мисалы үчүн мен жалпы талапкер катары. Партияга эми партиянын кызыкчылыгына кошулгандан кийин албетте барып юристмен ары юридикалык жактан ошону жеткире айтып, жанагы сотко катышып дегендейчи. Негизи ошондой болду. Анан Кыргызстан партиясынын өзүнүн жыйынтыгы дагы. Мисалы үчүн көрсөтүлдү, эми эң мындай бир 10 процент алды. Бир аз эле пайыз алды. Ошол кандидаттардын аракети менен эле добуш алынды да. Ал эми мындай бийликтин партиясы болуп, же бир акчалуу партия болуп, чоң бир ийгиликтерди жаратты деген мындай ойлордон алысмын да. Бул дагы бир ошол учурдагы кандай эми элдин пикири башка болчу, бирок реалдуу мындай учур, реалдуу фактылар башка болчу да. 5-октябрь жөнүндө сурагым келип турат. Ошол күнү 4-түндө башталды негизи бул маанай. Шайлоо участкалары жабылып, анан алдын ала жыйынтыктар белгилүү болуп баштады да 1-2 сааттын ичиндечи. Анан ошол жерден бир нече партия биз мындай шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп чыкты. Анан эртеси уланды ошол маанай. Анан 5-октябрдын түнү келди. Эл менен милиция күч түзүмдөр кагылышып калган маалчы. Ошол маалда бир дос абакта
эки дос сырттасыздар да, эки партиянын өкүлү катары. Эмне деп ойлодуңуздар? Бул бир келчү шанс дебизсиздерби, эмне дебизсиздер? Уюштурдуңуздарбы? Бошотуп алалы дебизсиздерби Жапаровду абактан? Эми биз ал кезде шайлоо жыйынтыгы эми жыйынтыкталып аткан эле. Биз тополоң башталганда тынчсыздандык албетте. Анан ошол шайлоого наразы болгон адамдар келип, наразычылыгын билдирди, толкундоо болду. Анан учурдан пайдаланып чыгарып алайлы деген ой болгон жок. Бул элдин талабы болду. Анан эл барып чыгарып келди. Бунун баардыгыбыз көрүп турдук, элдин колдоосун көрдүк. Биз болгону ошол кездеги саясий абалды турукташтырууга бүт аракеттер жасадык. Анткени кан төгүлүү, ушундай кагылышуу болбош керек эле. Менин аракетим да ушул багытта болду. Бүгүн чынында эле ушул башка мурунку 2010-жылдары окуялар кандай болгон мисалы үчүн. Бул бийлик жөнөкөй биздин жараныбыздын кашык тамына татыбайт. Менин пикирим ошондой. Бул бийлик бүгүн бар, эртең жок. Бийлик элдин кызычылыгына иштеш керек дайыма. Ошондуктан бийликке келген соң өтө жоопкерчилик менен келиш керек. Экинчиден ошол элге каршы нерселерди жасабаш керек. Жана эсептеп көрдүк, 75 күн деп айттыңыз. Ошо 75 күн өлкөдөгү номер 1 кызматтагы адам болдуңуз да. Даяр белеңиз ушундай жоопкерчиликке? Биздин жанагы буга чейин айтып кеткендей, абалды турукташтыруу боюнча аракеттер жасадык, бирок бир кызматты мен самаган жокмун, жана көздөгөн жок эле. Негизги максат абал турукташса, чоң кагылышууларга барып элдин каны төгүлбөсө экен деген эле бир ушундай ойду тутунгам. Ошол багытта иш алып барып, мисалы буга чейин депутаттарды жанакы достук гостиницага топтолгондо барып Абдуллаев Мыктыбек Юсуповичти колдоп бергенбиз. Спикерликке. Ал киши аксакал катары ошол туруп абалды турукташтырууга жарайт деп. Негизи ушул багытта бир топ жакшы иштер жасалды ошол кезде. Депутаттар келип Садыр Нуркожоевич Жапаровдун талапкерлигин ошол коалициялык көпчүлүккө көрсөттү. Жана коалициялык көпчүлүктүн атынан премьер-министрликке көрсөттү. Мындай мыйзамдуу жол. Ага чейин, ушуга чейин да бир процедура болду. Садыр Нуркожоевич жогорку соттон барып, анын мындай соттуулугу жоюлуп, мындай жокко чыгарылып. Мурдакы жанагы өкүмдөр жокко чыгарылып, анан мындай жатканда соттуулугу жоюлду да. Бул биринчи болду. Ошол кезде абал курчу эле, кээ бир министрликтерди басып алуу, анан кирип алып отуруп алуу, анан убактылуу өкмөт жарыяланды. Бир топ тарабынан. Прокуратурадан басып алышты. Бир топ чыгып туруп, координациялык кеңешме түздү. Мындай саясий кырдаал өтө оор болчу. Ошол кездерде бул бирден бир Садыр Жапаровдун акылмандыгы, анан экинчиси ошол туура подход. Бул эл колдоп турган кезде барып давайте деп койсо, макул болуп эле койсо, эл алып барып отургузуп коймок, убактылуу өкмөт чыгарып. Жок, мен мыйзамдуу болушум керек. Бардыгы биз мыйзамдуу өлкө болуш керек. Бизди эл аралык мындай мамлекеттер карап турат. Бардыгы ошол легитимдүү аянтта болуш керек деп, биринчи соттуулук маселеси чечилди, сот тарабынан карап, анын мурдакы өкүмдөр жокко чыгарылды. Экинчи маселе, ушул достук гостиницасында топтолгондо депутаттар анын кандидатурасын премьер-министрликке көрсөтүлдү. Колдоп беришти. Кийинки маселе анын структурасы, программасы, составы бекитилиш керек эле. Ал ошол резиденцияда колдоого болду. 14-күндө.
ошо 2-3 жолу кайра дайындоого эмне муктаждык, ошо жана толук сандуу чогулган жок деген эле маселе болуп атпайбы, же сиздердин ашып өткөнгө аракет кылган топтор ойноду көшөгө артында? Эми ошол кезде башка көз караштагы саясатчылар болду. Биз достук гостиницасында чогулуп, ошол жерде депутаттар Садыр Жапаровдун кандидатурасын колдогондор ал жерге чогулуп атышты. Анан жок, башка көз карашты карман аткандар башка гостиницада, башка жерде чогулуп атты. Ошол абал оор эле болчу. Бирок күмөн жаратты кийин. Доверенность бар, доверенность менен шайланбаш керек, тиги бу деген. Анан кийин бардыгы топтолуп туруп, бул жерде парламенттин салымы өтө чоң, турукташтырууга алып келген. Парламент көпчүлүк менен Садыр Кожоевич Жапаровдун кандидатурасын бекитип берди. Ошол анан бардык ошо талаш тартыштарга чекит коюлду. Эмесе ошондой болбосо, ошол кезде талаш тартыштар токтомок эмес. Ошондой кырдаал болду, бирок ошол жалпы депутаттардын аракети менен бул маселе чечилди деп ойлойм. Ошол 6-сы жөнүндө көшөгө артында дагы бир сөздөр, эми журналисттерге сөз көп жетет, билесиз. Анан ошол жерде айтылып атты, Талант Мамытов жана дагы депутаттардын биринин атын аталышты, унутуп атам. Экөө тиги Жээнбековго ушундай шарт коюшту дешти да, Сооронбай Жээнбековго, ал кезде өлкө башчы, расмий түрдө. Же Садыр Жапаровду алып чыгасыңар көпчүлүк коалиция менен, же болбосо биз силерге импичмент жарыялайбыз деп. Ошондой содалаш болду ошол күнү 6-сында достукта. Жок, андай болгон жок. Достукта депутаттардын топтолушу бир аз кыйыныраак болду. Анан элдер дагы ал жерге көп келди. Депутаттардын кириши дагы кыйын болду. Кириш кыйын болду. Анан негизи бир эле маселе турду күн тартибинде. Садыр Жапаровдун кандидатурасын премьерликке сунуштоо. Анан кандидатурасын бекитүү, ушул маселе каралды. Өткөн жылдын ошо пандемия болду, бизге такыр эле бейтаныш бир вирус келди, ал аябай эле жүдөтүп койду да, бизде эле эмес, кудуреттүү өлкөлөрдө кошо. Анан кийин июнь, июльдардагы жанагы кооптуу акыбалдан өтүп эле шайлоого кирип кеттик. Шайлоодон шайлоого. Экономика унутта калган жокпу? Ачка калбайсызбы эртең? Аябай мындай орчундуу суроолордун бирин бердиңиз. Чынында бүгүнкү күнү экономикалык абал оор. Ошол пандемиядан улам бүт границалар жабык азыр. Толук кандуу каттамдар жок, эми товарларга тоскоолдук жок. Бирок мисалы Кытай менен дагы бүгүнкү күнү границадан товарлар өтпөй атат. Анын себебин сурасак, ошол границанын ар жагында ошол ковид чыгып, анан ошого байланыштуу деген мындай маалыматты беришти да. Бул өзүнүн чоң аябагандай кедергисин тийгизди. Мындан сырткары жанакы тышкы карыздар да турат. Ошол быйылкы жылдан баштап 33-жылга чейин төлөмдөрдү төлөп бериш керек. Бул багытта чынында мына жаңы өкмөт, жалпы саясатчылар, бардык бийлик структуралары биригип иш алып барбасак болбойт. Анткени ар бир ошол каражаттарды кайсы источниктен алып, кандайча төлөйбүз деген маселе турат бүгүнкү күнү. Менимче азыр эң негизгиси ушул ынтымак керек. Анан бир багыт керек. Бир программанын алкагында баарыбыз биригип иш алып барыш керек. Мондай буга чейинки өлкө башчылардын тагдыры суктанарлык эмес да, ачыгын айтканда. Экөө мекенин сагынып жүрөт, бирөөсүнүн баласы каза болду, бирок сөөгүн алып келе алышкан жок да. Эми ал ойлонгон адамга аябай эле кейиштүү тагдыр болуш керек да. Анан дагы бирөө абакта отурат азыр. Кечээ бийликтен куулганынын дагы акыбалы мындай суктанарлык эмес да. Садыр Жапаровду ошондой коркунуч, ошондой бузулган айлампа оп тартып кетпеш үчүн тегерегиндеги сиз жакын чөйрөгө кирген адамсыз да, эмне аракет кыласыздар?
маанилүү суроолордун бири туура биз тарыхтан жыйынтык чыгарыш керек. Бүгүн эгер кечеги тарыхта президенттикке бардыгы ынтылып президент болом деген болсо, бүгүн ким болбосун аябай ойлонуш керек. Бул чоң жоопкерчилик. Анан өзүңүз айткандай, алардын тагдыры жакшы болгон жок. Биринчи багытта адилеттүү болуш керек. Башчы деген кандай болбосун, адилеттүүлүк болбосо башчыда эч качан мамлекет оңолбойт. Жакшысына дагы, жаманына дагы бирдей ошо мыйзамдуу мындай подход болуш керек. Экинчиден, бул уюштургуч болуш керек. Президент ар бир адистикти билип, таанышы шарт эмес. Уюштура билиш керек ошолор да. Президент болгону бул менеджер болуш керек. Жакшы менеджер. Жана орустар айтып, я плохой специалист, но хороший менеджер деп. Ошол тармакты билбеши мүмкүн, бирок биле турган адамды таап алып келип коюш бул милдеттүү. Бул милдет. Экинчи, ошол адилет башкаруу. Ал үчүн самокритичный болуш керек. Мындай көп мактаган адамдардан алысыраак болуп, ар бири өзүнө ошол элге жакыныраак болуп, критиканы карап, анан ошого карата, элдин оюна карата иш-аракеттер жасаш керек. Мен дагы бүгүн ушул жумушта аркалап атып, спикер катары бүгүнкү күнү бүт аракеттерди жасап атам. Мисалы, баарына тең караганы, мыйзам чегинде иш алып барууну дайым эле идеалдуу боло бербейт, бирок биз бул багытка аракет кылышыбыз керек, ошондой болууга. Анткени аркабызда калың эл турат. Аркабыздан жакшы сөз, из калышыбыз керек деп ойлойм. Азыр ошо жакын чөйрө жөнүндө эмне үчүн суроо бердим? Матраимовдордун белгилүү семьянын адвокатын сиз сот кылып Бишкек райондук сотко жөнөттүңүз да. Анан ошол жерде ал райондук сотто Матраимовдор жана иликтөөчү журналисттерди сотко берип, анан бир 100 миллион сомго жакын доо коюп аткан болчу да ошол маалдачы. Сиз болсо алардын адвокатын ошол районго сот кылып жөнөттүңүз. Кызыкчылыктардын кабылышын жаратып койдум деп чочулаган жоксузбу ошол маалда? Туура, бүгүнкү күнү коомубузда ар бир адам, мисалы, бирөө менен байланышкан болот да. Же жумуш аркылуу, же мамиле аркылуу, же тууган аркылуу. Мен мисалы үчүн ошол жогорку кеңеште агасы менен бир комитетте болдум. Бирок кандай жакындыгыбыз же мамиле болбосун, биздин жеке өзүбүздүн көз караштарыбыз башка да. Мисалы үчүн жамандык, жакшылык болушу мүмкүн. Ал адамгерчилик алчы. Батага барасың, тойго барышы мүмкүн. Бирок жеке ошол жасап аткан аракетти колдойсуңбу, колдобойсуңбу, бул башка маселе. Анткени элдин астында, анан жараткандын астында баары жооп беребиз, бирдей жооп беребиз. Бул башка маселе. Мына ушундай учурда жанакы жана судьяны айтып кеттиңиз. Соттор келди ошол кезде дагы, мисалы үчүн, ал судья 5 жыл иштеп, ага чейин, мисалы үчүн, бир топ адамдар соттоду. Бирок сен соттопсуң деп аны койбой койгон туура эмес, туурабы? Кандай соттодуң? Адилеттүү же адилеттүү эмеспи? Бул маанилүү суроо. Бирок соттодуң деп кайрадан койбой коюп бул. Ал адвокатурадан келди. Бул сот жөнүндө айтып атам. Ал эми адвокат бирөөгө жактайт. Жакшыбы, жаманбы жактайт. Бирок сен ушуну жактадың деп кине кое албайсыз. Кине кое албайбыз да. Бул мыйзамды бузган болуп калат. Эгерде бул мыйзамды бузган болсо, жана же кандай бир кылмыш жасаган болсо, бул башка маселе. Ошондуктан мен айтып атам го, жана адилеттүү болушубуз керек. Мыйзамдын алкагында иш алып барыш керек деп ойлойм. Мен ошол эле сөзүңүздү улагым келип турат. Азыр ушул бийликте турган топтун бир кызыктуу тарапташы жаралды да, публикага чыгып атат. Медер Алиев деген жигит.
эксперт катары айтылып жүрөт. Анан ошол жигиттин бир сөзү мага аябай жакты. Революция учурунда мыйзамдар иштебей калат, ал жерде моралдык укук иштейт деп айтты да ошол жигитчи. Анан сиз азыр айтып атасыз, мындай ал адамга сот кылбай койгонго мыйзамдуу эч кандай негиз жок болчу деп атасыз да. Мыйзам бузган жокмун депчи, адилеттүү болдум деп атасыз. Бирок моралдык жагын карайын деген ой болдубу сизде? Мен билгим келип атат ошону. Моралдык жактан эми чынын айтайын, соттор биринчи кезекте ошол бир 19 сот келсе, анын бир 11 гана, 12 гана өттү окшойт. Мен так көп суроолорго жооп бере албай, жанагы келиктен өтпөй калды. Анан ага чейин да бир топ процедура бар да. Келгенге чейин анын суроолорго жооп бериш керек, жанагы тест тапшырыш керек, совет подборунан өтүш керек, ошентип. Анан текшерүүдөн өтөт, спецпроверкадан өтүшөт алар. Анан келет. Келгенде биз болгону, мисалы үчүн мен суроо берип атам. Мен алардын кимди жактаган, кимди соттогон, анын жагына ал жагына өңүлгөн жокмун деп атасызбы? Маалымат менде болгон жок. Биз жанагы жумуш көп болуп атты, чакырып эле баарын жанагы протокол даярдап коет, анан киргизип, биз комиссия отурат, анан суроолорду беребиз, анан жооп бере алса плюс, жооп бере албаса минус кылып чыгарып атат. Ушул сиз бекитип атканда ал Матраимовдордун адвокаты экенин билчү эмес белеңиз? Жок, мен аны кийин уктум. Жаңылык болду сизге? Жаңылсыз болдубу? Туура, ал бир аз сиз дагы ошону жазган экенсиз интернетке. Мен ошон үчүн сиздерге келип отурам да, ачык айткандачы. Рахмат. Анан ошол кезде дагы келип мындай айтайын деген, бирок убактыбыз болбоду. Ошо анан азыр келип атабыз. Бул кандай болбосун, Шайсте, мен сизге мында ачык айтам, биз ар бир кабыл алган чечимибизге жооп беребиз. Жооп мындай ал кабыл алган чечимибиз үчүн мындай эң негизи өзүбүз адилеттүү болсок, мыйзамдуу болсок, биз мыйзамдуу өлкөбүз. Жанагы анан Кудайдын астында таза болсок, эң негизи ошол. Анан жанагы кандайдыр бир жеке кызыкчылыктар менен же жеке мындай эришпестиктер менен чечим кабыл алсак, алып тура эмес болуп калат. Балким мен карайт элем ал маселени. Бирок менде андай маалымат болгон жок. Мен кийин бир аз резонанс жаратты коомчулукта ушул маселе. Анан мен ошондой беле десем, ооба ошондой деди. Бирок материалдар аябагандай ар бирине көп келет экен да. Мындай аны таанышып ар бири менен отуруш керек. Жанагы бирок бул бардыгы жанагы тандоо комиссиясынан баштап мындай бул жакка чейин аны топтолуп келет. Бирок бир топ мындай өзүнүн талаптары бар да. Процедуралардан өтүп келгенде дагы ал жерде бул суроолор берилиш керек эле. Демек, буга чейин ал маселе жаралган эмес. Ал эми суроолорго дагы жооп берди. Мыйзам боюнча биз кээ бир соттор суроого жооп бере албаган да суроолор болот. Биз аларга мындай жатканда өтпөдүң деген бааны коюп аттык. Анан жооп бергендерге бардыгын эле көбүрөөк ушул сот эмес болуп иштегендерге, мындай жатканда жаңы келаткан адамдарга да көңүл бурдук да. Жаңы адам экен, сотто иштебептир дегенчи, бирер жада сот болуп иштегендерге мындай аларды карап аттык абдан. Канча чечим чыгарды деген мындай таблица үлөтүндө анда дагы жанагы суроолорду берип аттык. Жаңыларга биз мүмкүнчүлүк берип аттык, бирок жанакындай маалыматтар бизде, менде ошол кезде болгон жок. Анткени процедурадан өтүп келди. Ошол мыйзам менен эле кетти. Ушул бийликке келген топту ошол чечим менен кичине аброюна көйгөйгө түшүрүп алдым деп кыжалат болдуңузбу билгенден кийин? Ооба, эми ачыгын айтайын. Балким бизде ага же буга байланыштыра берет да. Эми бул кандай болсо байланыштырышы мүмкүн. Андан кээде айтсаң актанган болосуң да. Мен сизден эмнеге күттүм айтайынбы? Сыртыңыздан тон бычкым келген жок, элге окшоп жана ат койгум келген жок. Мен жоопту билген адамдан ошо жообун уккум келди да, биринчи источниктенчи. Ошон үчүн сизден сурап атам да. Мен да ошон үчүн мындай сизге ошону так анан мындай болгон нерсени ачык кандай болсо ошондой айтып атам.
негизи сот системасында азыр жаңы конституция болгондон кийин мындай чоң реформалар жүрөт. Бул болочокто боло турган иш. Ошол жерде дагы эгерде мыйзамсыз аракеттер болгон болсо, кандай аларга качан болбосун баа берсе болот. Булардын чыгарган чечими өтө чоң мааниге. Мыйзам менен иштеп атабы, мыйзамсыз иштеп атабы. Ошол аны вакыт көрсөтөт. Ким кандай иштебесин, алардыга баа берип, мына коомчулук турат, журналисттер турат, карап кандай чечим чыгарып атат. Эгерде мыйзам бузган болсо, ким болбосун, кайсы адам болбосун алып келсе, мыйзамды бузган болсо, ал мыйзамдын астында жооп берет. Сиз айттыңыз, калыс болуш керек, өлкөнүн башында турган адам, биринчи кезекте айкөл болуш керек, элди угуш керек дедиңиз да, анан өзүңүз жон териңиз менен сездиңиз да, ал мүмкүн бекен, элди уга алат бекен ал жерде отурган киши? Сизге маалымат жетип аттыбы? Меники мындай аябай оор мезгилде болот. Мен бир эле багыт эмес, мен эки багытта тартып бараттым да. Жогорку кеңештин да эртең менен аппарат президентте келет, жанагы почта келет, монча. Ар бирин карап чыгыш керек болот. Анан аны вникать этпесең, кол коюп койсоң, эртең күн дагы айтат. Ошон үчүн анын баардыгын карап чыгып, таанышып, анан макул же жок деп, анын бирөөнүн тагдыры чечилип калышы мүмкүн, же туура эмес чечим кабыл алынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн көңүл буруш керек. Ар бирин өзүн карап чыгып аттым. Анан жогорку кеңештин почтасы келет. Ал менен отурасың. Ошондуктан көп эле убакыт ошол документ оборотко кетет экен да. Документ оборот. Экинчиден кабыл алуу. Кабыл алууга да абдан көп киши жазылат. Мисалы үчүн жалгыз эле ошол президенттин милдетин аткарсам, анда бир жөн эле. Жогорку кеңештин депутаттары турат да. Ал менин коллегаларым. Алар келсе мен кабыл албай кое албайм. Ошентип убактыңызды аябай кабыл алабыз ал жерде. Анан даярданыш керек. Бул президенттин милдетин аткаруучу болгондон кийин бул дүйнөлүк коомчулук карап турат. Чоң жолугушуулар болот. Парламенттик ассамблея ОДКБ, межпарламенттик ассамблея ОДКБ, СНГнын алкагында жанагы мамлекеттин башчылары менен онлайн конференция, ЕСтин алкагында дагы ошондой. Ал жерде Кыргызстандын жанагы кызыкчылыгын коргоп, кадыр баркын коргош керек. Тем более ошол кезде бир туңгуюк болчу, бардыгы Кыргызстанда эмне болуп атат деп карап турган мезгил эле. Ошолорго түшүндүрүп, Кыргызстанда бардыгы мыйзам нугунда кетип атат. Жанагы бийлик бар Кыргызстанда депчи. Мына бардыгы конституциянын талабына кетип атат деп аларга маалымат берип, алар дагы ишенип ошого туура мынакей парламент бекитип берди депчи. Конституцияда жазылган деп. Эгерде мисалы үчүн 2010-жыл таптакыр башка болгон да. 2010-жылы жогорку кеңешти дагы кетиришкен, баарын тарап салышкан. Конституцион сотто да кетиришкен, баарын кетирип турган убактылуу өкмөт түзүлгөн. Бир үч адам убактылуу өкмөттү түзүшкөн да. Балким алардын көз карашы боюнча туурадыр, бирок бул бир топ убакыт алды да. Мен негизги биринчи ошол милдетим дүйнөлүк коомчулукта биздин Кыргызстанда бийлик бар, жана иштеп атат. Бардык жанагы аракеттер мыйзамдын алкагында жана конституциянын талаптарына ылайык иш алып барылып атат деген маалыматты берип, анан ушул мамлекеттин мындайча айтканда башчысы катары, мамлекеттин башчысынын милдетин аткарып аткан инсан катары ушуну айтып, мамлекеттин мындайча айтканда туусун көтөрүп туруп болгон да. Негизги милдетим. Бирок мен төрага катары президенттин милдетин аткардым. Бирок төрага катары ал жерде жанагы укуктардан эч ким ажыраткан жок да, ал жерде процедура бар да. Жанагы отурумдарды алып барыш керек, уюштуруш керек, күн тартибин анан кабыл алыш керек, комитеттер бар. Мен эки арабаны бир сүдүрөтүм да. Аябай кандай оор болду, бирок ошол кезде мындайча айтканда бардык ушундай тоскоолдуктарга туруштук берүүгө туура келди. Мен колмон келишинче аркаладым. Кандайдыр бир чекиликтер, каталар кетти болсо керек деп ойлойм.
Бул дагы жанагы бардык нерсе мындай күтүүсүздүктөн болду да көп нерсе. Шарт дагы башка. Анан ошого шарт жөнүндө айтып койгум келет. Мына ак үй барды өрттөнгөн болчу да. Шарт дагы жок болчу. Резиденцияда ал жакта шарт жок, ал жерде болгон эле бир чоң имарат бар. Мен ошол өрттөнгөн, талкаланган имаратта отуруп, анан бүт иштерди алып барып параллельный ремонтту да жасаттым. Мына бүгүнкү күнү эми бардык башка жана каналдарга дагы айттым, кыскача айтып коеюн. 2010-жылы 120 миллион сом кетирген ремонтко, ошол жасаган ишке биз болгону бүгүнкү күнү 20 миллион сом акча кетирдик орто эсеп менен. Бюджеттен акча алган жокпуз. Ошонун ичинде бардыгын депутаттардын эсебинен, анан ошол спонсорлордун эсебинен. Алардын дагы жана акча каражатын алган жокпуз спонсорлордун. Алар келип бир жердин бир кабинетти же бир коридорду ремонт жасап беришти. Бюджетке нагрузка келтирбестен максималдуу түрдө ошол бюджетти үнөмдөп, шартты эске алып, анан мындай жатканда эл эртеңки күнү ошол укса дагы ошол ынана турган иштерди жасаганга аракет жасадык. Президенттин отурган жерин ремонттоп жасап бүтүрдүк биз инаугурацияга чейин. Мен сунуш бердим, Санур Кожоевич, мына президенттин кабинети даяр. Келип жумушуңузду ушул жерде баштасаңыз болот деп айтсам, ал макул болгон жок. Мен ошол өкмөттө эле ошол кабинетте отуруп ишти улантам деп, жогорку кеңешчилер өзүңөрчө отуруп, өзүңөрчө иш алып баргыла деп оюн билгиздим. Матраимовдор темасын жыйынтыктап коелу деп ойлоп атам. Сиз жетектеген депутаттык комиссия, сиз болчуңуз жетекчиси. Бир нече ай бою иликтөө жүргүздүңөр, жана 700 миллион доллардын сыртка чыгарылып кетиши боюнча журналисттик иликтөөнү. Анан кийинчерээк ишкердин өлүмү дагы кошулду окшойт, ал неме депутаттык комиссияга. Анан сиздер бүтүм чыгардыңыздар да ал жерде аталган адамдарга бул окуянын тиешеси жок депчи. Бийлик алмашкандан кийин УКМКнын башына сиздин досуңуз келди, жетекчи болуп, Камчыбек Ташиев. Анан УКМК иликтенип аткан иштер бар болчу деп, бажы кызматында ушундай коррупциялык схемалар жашаганчын эле деп, анан ал схеманын негизинде өлкөгө 2 миллиард сом залал келтирген деген жыйынтыгын чыгарып, атүгүл Матраимов аны төлөп берүүгө макул болду да, төлөп да берди окшойт. Ошондо сиздер капайттыңыздар беле же УКМКбы? Ошол суроону качан берет деп мен күткөн элем. Анан негизги ушундай мен дагы протокол менен иштейт кезиңде, анан мурда кайсы журналист болсо дагы келип мындай доступ бар, суроо берсе жооп бере бересиң, бирок ошол суроого мен өзүм жооп берип ким келип жүрдү да буга чейинчи. Жакшы суроо бердиңиз. Аябай актуалдуу суроо мен үчүнчү. Комиссия бул учурунда ошол Саймати каза болгон соң, ошол Турцияда аны өлтүрүп кеткенден кийин Сайматинин өлүмү боюнча деп чечим чыккан да, иликтөө. Анан ар бир фракциядан 2ден сунуш берип, 12 жанагы депутаттан комиссия түзүлүп, анан ошолор мени комиссиянын төрагасы кылып шайлаган. Анан бул жерде жанагы бүгүнкү айтылып атат, ар кандай комиссиянын иши ачык айкын жүргүзүлдү. Мына бүт бардыгы түз онлайн өткөзүлдү. Жыйындар. Мисалы үчүн бир да тоскоолдук, бир да журналистке кирбе деп биз тыюу салган жокпуз. Али Токтокуновду да ал жерге чакырдык, келгиле деп. Бирок жана ооба, анын жетекчиси келип, ал сыртта деп жооп берди. Бардыгын ачык жүргүздүк. Жаап жашырланган эч нерсе жок. Укук коргоо органдарына биз тапшырма бердик, маалыматтар бергиле, кандай деп. Анткени комиссия иш алып барат, анын укугу бар. Бирок тиешелүү органдарга маалымат берип, бизге маалымат бергиле дейт да. Анан кээ бир адамдарды чакырып ошол жерден
жанакы суроо жооп кылса болот. Маалымат укса болот. Андагы бир өзүнүн жанакы тергөөнүкүндөй эмес да. Тергөө мисалы үчүн допрос кылат, сурак кылат. Анан жалган көрсөтмө берсең жооп бересиң деп анан эскертет. Койгоюп турат. Анан беттештирет, документтерди алуу жасайт, выемка жасайт, прослушка коет, камайт, сотко жиберет, ушундай да. А комиссияда бизде жөн эле ошол маалыматтарды топтоп биз органдардан, анан ошол маалыматтарды биз органдарга жибердик, алар бизге маалымат беришти. Биз ошол маалыматтар менен чектелдик. Бирок кандай болду? Жыйынтыгында бир 5 кылмыш иш козголду. Ошонун алкагында иш алып барылып атат деген бизде укук коргоо органдары бизге маалымат берди. Демек, тергөө жүрүп аткан жерге биз кирип, анын тергөөгө аралашканга укугубуз жок. Бирок алар расмий маалымат берди. Биз ошонун маалыматтары менен чектелдик. Ошол эле Сайматинин өлүмү боюнча Турциядан келди. Турциянын тиешелүү укук коргоо органдары маалымат берди, мен аны жарыялап, ким тарабынан ошо 3 адам кармалса керек, ал боюнча аттарын айтты, ошолордун баардыгын показанияны окуп берди. Негизги маселе Саймати менен болгон. Экинчи маселе ошол акча каражаттар боюнча 700 миллион доллар чыгып кетти деген боюнча. Улуттук банктын башчысы келип жооп берди. Силер эмне деп атасыңар? Бул акчаны мамлекеттен алып чыгып кетиши мүмкүн. Же бир ишканадан алып чыгып кетиши мүмкүн. Кайсыл жерден алып чыгылыптыр бул акча депчи. Жок, Саймати аркылуу которулган деген маселе болду. Биз органдарга айттык. Таппайсыңарбы, кайсы акча? Десек, башта бир да айткан эле, болжол менен 700 миллион эмес, 900 миллион доллардан ашык которуу жасалыптыр депчи. Ошонун источниги бул өзүнүн акчасы экен же кимдин акчасы экен деген суроо туулду да. Анан эле кийин ишкерлердин акчасы. Кийин өзлөрү ишкерлердин акчасы экен деген бизге жанагы маалымат беришти. Анан кийин карап чыксак, ошол эле кийин Али Токтокуновдун жанагы чыгарган видео тасмасында дагы ошо Саймати өзү айтып атат. Тиги Өзбекстанда Абу Сахи деген базарда Кытайдан товар кирет, анан сатылгандан кийин Менкага алып чыкса, Менка аны алмаштырбайт. Себептен же низкий курс менен кылат, же каяктан алдың деген акчаны көзөмөлгүчтү суроо берет. Валютный контроль бар. Ошондуктан алар Кыргызстанга алып чыгып, Кыргызстан аркылуу кайра ошо товарга жиберет деп ошол жанагы каза болгон Саймати өзү айт. Өзү ушинтип көрсөтмө берип атканын бизге көрсөтүштү. Анан ошону менен бирок тиешелүү органдар бизге маалымат бере албай коюшту. Жалпы бирок текшерүүнүн жыйынтыгы менен орто эсеп менен 900 миллион доллар которулду, 6 миллиард ущерб деп чыгарып коюшкан. Аны 6 миллиарддын ичинен ошол общий ущерб, анан ичинен 3 миллиардты дагы кошумча пеня депчи. Ошондой деп эсептеп беришти. Бирок жана кимдин акчасы дегенге, кайсыл жактан алган дегенге эч ким жооп бере албай койду. Кылмыш иштер козголуп атат, тергелип атат депчи. Биз анан ошол эле учурда бардык аракеттерди ошол жанагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгын мындай тергөө органдардын жана тактамасына ылайык биз жасадык. Ошондо алардын абийиринде калды деп атасыз да, депутаттык комиссияга толук маалымат келбеди деп атасыз. Бизде ал документтердин бардык оригиналы менде бар. Мен айтканбыз, ошол кандай болсо ошондой чыгарабыз депчи. Бирок аябай коррупциялык маселелер да көтөрүлгөндө кошумча. Туура мындай таможня боюнча бул багыт, ал багыт мындай кенелер коюлган. Анан кылмыш иштер да козголгон деп бизге берди. Биз ал жакка кирген жокпуз кийин. Биз негизги эле биз Сайматинин жанагы өлүмүнө байланышкан анан Эркин Сопоков анын жанында болуп калган, эмне үчүн биздин консулдун машинеси ал жерде Эркин Сопоков эме тиги Саймати минип жүрөт деп ушул маселелерге гана көбүрөөк көңүл бурдук. Анан калганына кылмыш иш козголуп тергелип атат деген басым жасаган жокпуз.
Анан көбү бул жерде биздин жанакы мындай да комиссиянын жөнөкөй депутат болуш башка, анан комиссиянын төрагасы болуш башка. Мисалы үчүн ар бир айткан сөзүбүз мындай чечим катары кабыл алынып калышы мүмкүн да. Чечим. Мына бул бар деген эле депчи. Ал жерде Али Токтокуловго да көп мындай сын пикирлер да айтылган да. Биз комиссия болгону ачыктуулукту камсыз кылып, анан болгон факттарды, берилген фактыларды топтоп туруп, анан чечимди жанакы айткан сөзүбүз андай мындай катуу болбосо дагы чечимди катуу чыгарганбыз. Мындай көбү чечимге көңүл бурбай эле айтып атышат да. Ал жерде айтылган ар бир азаттыктын жана тасмасында коюлган фактылар боюнча иликтөө жүргүзүлүп, тиешелүү юридикалык баа берилсин деп биз комиссия ушуга кол койгонбуз. Иштер УКМКга кеткен да. УКМК анын боюнча өзүнүн чечимин чыгарыш керек. Иштин жүргүздү деп. Ооба, ошонун негизинде. Биз ал бул боюнча мен азаттыктын жанакы корреспондентине ошол спикер болуп шайланганга чейин ал мага ошол эмеде келген. Резиденцияда жанакы суроо берген, мен жооп берген. Мына биздин 5 кылмыш иш козголгон, тиешелүү органга жиберилген депчи. Биз бардыгын объективдүү текшерилген дегенбиз. Ошол эле азаттыктын чыгарылган материалдары боюнча дагы, анан ал жерде Али Токтокуловго коюлган да кинелер болгон ал жерден. Ал боюнча дагы объективдүү чечим кабыл алсын, бир тараптуу эмес. Дегенчи, анан бардык материалдар органдарга жиберилген. Анын чечим биз кайра парламентке алып бериш керек эле. Ушул боюнча. Бүгүнкү чейин берилик, анан өзүңүз айткандай, мына бүгүнкү күнү бүт жанакы иликтөөлөр жүрүп атат. Бул дагы ошол комиссиянын чоң мындай иш аракеттеринин натыйжасы деп эсептейм. Сиз айттыңыз, жана биз бүтүмдү жарыялаганбыз депчи, депутаттык комиссиянын ал сайтта илинип турат болуш керек. Бүгүнкү күнү ошол эгерде күмөн жаралса, мисалы үчүн комиссиянын чечими жөнүндө ошол жогорку кеңештин сайтына кирип эле жазса, ошол биздин чыгарган токтом ар бир факты боюнча, ошо азаттыктын көрсөткөн тасмасы боюнча, ар бир факт боюнча объективдүү текшерүү жүргүзүлсүн, ар бири боюнча деген чечим турат ошол жерде. Анан калгандары дагы жанакы маселе бар ал жерде. Жанакы ар бир органдар кандай материал берсе, биз ошого таяндык да. Бирок ал жерде эч ким чектөө койгон жок, тигини текшербегиле, буну текшербегиле дегенчи. Кайра текшергиле дегенбиз. Бирок жанакы Улуттук банк өзүнүн пикирин белгиледи, мына видео тасма. Комиссиянын жана материалдарын да алып карасаңыздар болот. Ал өзүнүн кайыкчылык деген талаштар жаралды. Нары ошол эле учурда дагы маалымат келип түштү. Жана бир компания келип туруп ошол жанакы Финполициянын эмесин сотко берип атат депчи. Бул жанакы компаниянын акчасы эмес, бул ишкерлердин акчасы. Эмне үчүн бизди күнөөлөп атасыңар депчи. Анан ар бир тактап отура берсек, биз аны следственный орган болуп калабыз. Биз мындайча айтканда бир процесске кирип кетип атабыз да. Ошондуктан бир эле ошол негизги чечим мыйзам чегинде ар бир факты боюнча объективдүү баа берилсин деген чечим менен тиешелүү органдарга жибергенбиз. Бүгүн боюнча алар боюнча иликтөө жүргүзүлүп, баалар берилип атат. Аларга укук коргоо органдары өзүлөрү жооп берет. УКМКнын иш аракеттери ошо сиздер талап кылгандай объективдүү баа болду деп санайсызбы? Мен жанакы материалдарды көрүп туруп, анан айтыш керек да, анын негизги сот чечим чыгарыш керек. Ооба, сотко барбайт дегендей болуп атышат, себеби ал киши тергөө менен. Мен мисалы үчүн ага чейин, мисалы үчүн аны туура же туура эмес деп мен айта албайм. Себеп дегенде сизде дагы материалдар бар, бизде дагы жөнөттүк, бизде болгон материалдарды жибердик. Анан канчалык деңгээлде аякта объективдүү баа берилди, ал ошол тергөө органдары жооп берет, анан сотко жиберсе, сот бүтүм чыгарыш керек. Ошол айтып атасыз, азыр сайтка илинип турат деп бир нерсе көзгө илинген. Сиздердин бүтүмдө бир дагы жеринде Матраимов деген фамилия жок да, ошондой бир талап болду эле. Эмне болду эле, ал фамилияны атабагыла деди эле бүтүмдө. Эч жеринде жолукпайт. Себеби
негизи иликтөө, ыз чуунун баары ошондон башталат эле. Тактамаларда ошондой биз берген суроолорго кандай берсе ошондой жазылды да. Тиешелүү органдар берди да. Сиздерге запроско кандай жооп келсе? Бизге кандай маалымат келсе ошондой биз тактамага киргиздик. Анан биз аны окудук. Бирок чечим кабыл алыш бул жогорку кеңеште. Чечимди биз өзүбүз чыгардык. Токтомдун долбоорун. Ар кандай сөз айтылышы мүмкүн, бирок анан жанакы сотто дагы мындай чечимдерде мындай айтылып келет, анан өкүм кылды, өкүм кылат деп туруп анан бул жагы маанилүү да. Ошол чечим кылат дегенден кийин ошол жерге көбүрөөк көңүл буруш керек да. Комиссия эмне чечим кабыл алынды? Мына ошол чечимдин нускасы эмеде жогорку кеңештин сайтында илинип турат. Аны карап ошол жерден таанышса болот. Биз эң негизгиси ошол өзүбүздүн позициябызды билгиздик. Ал эми калган ал орун алабы, орун албайбы, аны тергөө далилденеби, тергөө органдарынын иши, анан сот органдарынын иши. Мекен Кыргызстан, Биримдик жана Кыргызстан. Эми сиз азыр Кыргызстанды ал группага кошпой жатасыз. Өткөндө Канат Исаев да кошпойм деп айтып кетти. Анан бирок мындай элде ошондой мамиле болуп калды да. Ушул 3 партия өлкөндө жанагындай абалдын жаралышына себепчи болгон 3 партия кийинки шайлоолорго катышканга укугу бар деп ойлойсузбу? Юридикалык жактан укугу болор. Негизи ошол шайлоонун айынан ушундай толкундоолор келип чыкты. Бул чындык. Эми аны элибиз чечиш керек. Элибиз мисалы добуш береби, кимге добуш бербейби, ал ар бир жарандын укугу. Мисалы үчүн биз моралдык деген түшүнүк бар. Бирок ал ар бир адамдын өз абийиринде. Ал не прописанный кодекс. Жеке өзүбүздүн ар бирибиздин абийирибиз. Мыйзам бул баарыбызга бирдей. Биз мыйзамдуу өлкөбүз. Эгерде кандайдыр бир аракет болсо, эгер чектөөлөр жок болсо, ар бири катышканга акысы бар. Бирок элибиз тандоо жасаш керек. Мына элибиздин тагдыры, биз конституциянын талаптарына ылайык, биз укуктук мамлекетпиз. Укук менен жашайбыз. Анан ошол эле конституцияда бийликтин негизги булагы бул эл деп жазылган. Мына депутаттар да эл тарабынан шайланат, президент да эл тарабынан шайланат. Анан эгерде туура эмес болуп аткан болсо, эл ошол өзүнүн пикирин билгизүү менен добуш аркылуу билдирет атасы. Мисалы үчүн ал партияларды өткүзбөш керек. Кимиси болбосун, кандай партия болбосун. Анан жакшы партия болсо, аларга колдоо көрсөтүш керек. Демократиянын принциби өзү ошондо. Жапаров темасына кайра кайтайын деп турам. Ошол киши 80% жакын эл аны колдоду. Азыр айтып атасыздар, административдик ресурс колдонулган жок деп, өзү айтты, добуш сатып алууга жол бербейм деп. Анан ошо эл өзү келип шайлоо участогуна кышында келип ошончо добуш берди да. Эми ал киши ошол элдин үмүтүн акташ үчүн эң ириде кандай кадамга барыш керек деп ойлойсуз? Туура кадамдарды мындай жасаш керек. Бүгүнкү социалдык абал дагы оор болуп атат. Негизи мына пандемия учурунда карыз өтө чоң жоопкерчилик. Мен буга чейин айтып кеттим, биринчи адилеттүү болуш керек. Экинчи, ошол кадр саясаты өтө чоң мааниге. Бүгүн бул багытта дагы иш алып барыш өтө кыйын да. Мындай мамлекеттик органда иштеген кайсы бир адамды алып чыксаң эле, анын аркасында сөзсүз бирдемке болушу мүмкүн да, же тууганын аркасында ушундай илинчеги болуп калышы мүмкүн. Жаңы адамды алып чыксаң, анын тажрыйбасы болбой калышы мүмкүн да. Анан ушундай бир оор эме. Кадр саясаты өтө чоң мааниге. Ар бир нерсенин өзүнүн талабы, шарты болот, багыты болот, спецификасы, жанагы өзгөчөлүгү болот. Ошондой үчүн кадр саясатын туура жүргүзүш керек. Анан биз бир программаны алып чыгыш керек. Ал программалар бар. Мен Садыр Кожоевич менен сүйлөшкөндө дагы ал ошол багытта чоң бир мындай өзгөрүүлөрдү жасайм деп аракет жасап атат.
Бирок бир аз убакытты талап кылат. Бир чоң программалардын алкагында биригип, бардыгын башын бириктирип, анан астыга кадам шилтеш керек. Элди коронавирустан эмдөө үчүн, вакцина жүргүзүш үчүн $2 миллион керек деген маселе чыкты. Жана вакцинаны алып жүрүүчү муздаткычтар, тоңдургучтар да, жана башкалар үчүн деп, анан ошого өкмөт акча жок дейди да. Бул мамлекет жаранына кыла турган эң мындай зарыл, эң маанилүү иштердин бири да. Ошондо мамлекет өзүнүн милдеттерин аткара албайт элдин алдында, жарандардын алдында. Биз эми жок дегенде жанагы медициналык камсыздандыруу деген бир мыйзамда талап кылган бир пункт үчүн акча төлөйбүз да, ай сайын кандай кыймыл болбосун, кандай акча төлөнбөсүнчү. Мамлекет өзүнүн элинин алдында милдеттенмелерин аткара албайт абы. Мындай өзгөчө суроо бердиңиз. Бүгүн бир нерсени мындай түшүнүшүбүз керек да. Бул система, азыркы система, бул жаңы система эмес, бул эски система. Көп жылдан бери келатабыз ушундай акыбалда. Биз азыр бул бүгүнкү модельдер бул Союздан келип, Союздан өтүп, анан кичине арасынан бир кандайдыр бөлүктөрү өзгөрүлгөн да. Негизги система, принцип эски бойдон калды. Балким талапка жооп бере албашы мүмкүн. Бүгүн, бирок бизде көбүрөөк эртең кандай болобуз? Ушул чоң мааниге. Бүгүн мамлекеттин ошол жанагы шарттары болбогондон улам биз кээ бир нерселерден мындай чегинип атабыз, отказ берип атабыз. Болуп тура эмес. Экинчи жактан мындай башка бир подходдор да бар да. Мисалы, ошол эле коронавирустун жанагы дарылары бул Россия Федерациясынан дагы бизге келиш күтүлүп атат. Аныкы, ал жактыкы башкача. Ага андай шарттар кереги жок. Үчүнчү маселе, биз мамлекет болгондон кийин биз өзүбүздүн көз карашыбыз бар, өзүбүздүн мындай талаптарыбыз бар, стандарттарыбыз бар. Ошол талаптарга жооп берсе, анда аны биз кабыл алабыз. Тиги ушул нерсени колдонуп атат, анан ушуну биз дагы колдонуш керек десек туура эмес. Аны кайсы дары болбосун биздин мамлекетке келгенден кийин ал испытание болот. Шарттар каралат. Анан ошону туура пайдаланабызбы, ушул бизге туура келеби деген да маселелер турат да. Ага жооптуу адамдар бар. Ошолордун жоопкерчилигинде да бул маселелер. Инаугурациядан кийин сиз президенттик кызматты өткөрүп бердиңиз, спикерликке өттүңүз. Ушул кыска аралыктын ичинде ушу өлкөнү жетектеп туруп, буга чейин сизге мындай бир недоступный болуп келген эмне маселелерди көрдүңүз өлкөнүн башында туруп? Биринчи маселе мындай, как инсан катары болсо, мисалы үчүн мамлекеттин башчылыгынын эркиндиги жок болуп калат экен. Эркин чечим кабыл алуу да эмнеде? Жеке инсан катары. Жеке инсан катары да. Мисалы үчүн бир жерге барып катышууң, мисалы каалаган жерге барып катыша албайсың. Мындай форматтар болот, форматтар менен мындай баары протокол менен белгиленет. Өзүң ээ болбой калат экен деп атасың. Под охраной жүрөсүң. Жөнөкөй катарда жүрсөң, бүт маалымат келип турат да. Анан убактың жок, ошол соцсеттерде эмне болуп аткандарын да кээде билбей калат. Ошондо вакуумда калар чын бекен? Балким ар ким ар кандай, бирок убакыт табыш. Мен айтып атпам, эки тарапты, эки багытты бир тарттым, ошон үчүн балким менде аябай убактым болбоду. Мен ошол даярдык көрүш үчүн бул жактан кабыл алуу токтобойт. Кабыл алуу менен отурасың, анан документтер менен отурасың, анан даярданыш үчүн үйгө документтерди алып алып, үйгө барып отуруп, анан үйдөн даярданасың. Анан маалыматтардан балким ошондой маалда чектелип калышы мүмкүн эле да. Экинчиден, мындай элге жөнөкөй ээн эркин аралашышың дагы түйшүк болуп калат экен. Анткени охраняемый объектсиң, ар бир нерсе боюнча жеген тамагыңа чейин текшерип турат. Заранее барып, жөнөкөй эле адамга окшоп барып отуруп, аралашып эл менен
жүрө албайт экенсиң, бул чынында мен үчүн чоң дискомфорт жаратты. Бул мындай чектөөдө ошону айтып атам да. Бүгүн ошол багыттарды биз карап чыгыш керек деп ойлойм да. Мамлекет башчы ошол доступ элге мындай болуп туруш керек. Жакыныраак болуш керек, э? Эми соцсеттерде баардык нерсе чыгып атат, жок дегенде соцсеттерде карап туруш керек. Экинчиден, ошол көп мындай жаңы ойлуу адамдар менен сүйлөшүп туруш керек. Жаңы адамдар менен силердин программаларга, мисалы үчүн, ошол силер анча-мынча курстууларды бергениңиздерден улам мен келдим да. Келип жооп берейин деп соцсеттерге дагы ушундай чыгардыңыздар анча-мынча. Бул кээ бир сөздү, мисалы үчүн, айтып коюш оңой. Бирок анын чындыгын бир Кудай өзү билет да. Ички дүйнөбүздөн баарыбыз таза болсок болду. Ошол өзүбүздүн айбирибиздин астында, элибиздин астында жана жараткандын алдында. Бул өтө чоң мааниге. Ушундай деп айтат элем. Жаңы парламент алып келүү деген дагы бир шайлоону өткөргөн турасыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат силерге, силердин да ишиңерге ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчү, биз бүгүнкү маекти мына ушундай жыйынтык менен токтотолу деп турабыз. Сиздер Талант мырзага дагы кандай суроолоруңуз бар эле комментарийлерге калтырсаңыз болот. Балким бул маектердин экинчи сериясында уланып кетер. Бул маекти сиз Супер ТВ телеканалынан, ошондой эле serep.kg сайтынан жана биздин YouTube каналдан көрө аласыз. Көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.